Ассаламу алейкум достор, кутмаган күнүңүздөр менен. Бүгүн 1 март, алгачкы жазыңыздар менен. Мына бүгүн биз Аксы жергесиндебиз. Аксыдагы мынакей бадамдын алгачкы гүлдөрүн көрүүгө болот. Жакындатып көрсөтөйүн. Мына гүлдөрүн ача баштаган. Бүгүн биз сиздер менен айта турган тема дарбызды тегүү. Дарбыз тегүү боюнча сөз болот. Биз менен бирге болуңуздар. Дарбыздын уругун өстүрүп алуу үчүн алгач бизге гумус керек болот. Ал гумусту мына ушундай кышкы пленка менен жабылган сөөлжандар бизге даярдап берет. Мына көрсөтөйүн, бунун ичинде сөөлжандар багылып жатат. Мына ушул сөөлжандардан чыккан гумус даяр болгондон кийин мына 50% топурак, 50% гумус мына ушундай сеткалардан өткөрүлөт. Майдасы өткөндөн кийин мынакей мына ушундай пленкаларга салынат. Жерге түшүп калды мынакей. Азыр салайлы. Мына ушундай калталарга салынды мынакей. Бул калтага мына 100 граммдык гумус салынды мынакей. Катуу болуш керек. Мунун астына мынакей эки жеринен тешип коебуз. Суу чыгып кетиш үчүн. Мынакей. Ушунун ичине тешилгенден кийин мынанын ичине мындай. Анан ичине урук салынат. Муну алып барып, мына ушундай ысыкканага алып келип коюлат. Мына койдук. Мынакей бул жерде 10 миңден ашык калта бар, урук коюлган. Бул мынабыл Москвадан келген урук. Уруктун аты Кремсон Вандер. Мына ушундай урук тегилип атат дарбыз. Бул жерде буюрса 1 жумадан кийин алгачкы өсүп чыккан дарбыздын көчөттөрүн көрүүгө болот. Бул жерде бул ысыкканада 1 ай бою ысыкканада турат. Андан кийин пленка жабылып, анын үстүнө ушундай дуга тартылып, пленканын астына тегилет бул дагы. Бул эртеге июнда чыккан дарбыздар. Мына достор, бул ысыккананын ичине мына кадимки эле азыр үйгө коюлган чырактар коюлат. Азыр көрсөтөбүз. Мына ысытуу үчүн ысыкканага тартылып жаткан чырактар. Мына ушунан 20га жакын коюлат. Мына пленка кесилип, экиге бөлүнүп даяр болуп атат. Мынакей дарбыздын уругу. Дарбыздын уругу 2 сантиметр ылдыйраак түшүш керек. Мына нымдалган топурак. Жаап чыгабыз. Мына 1 метрлик дуга үстү мынандай жабылат. İçindeki gradus 25 gradustan
жылуу сакталып туруш керек. Мына достор даяр болду. Бул көчөт буюрса 1 айдан кийин талаага тигилет. Сиздер жеп аткан эң эрте жазда чыккан дарыбыз мына ушинтип көчөттөрү даярдалат. Ийгилик ишиңиздерге.